Биз ар бир кетирген катадан кийинкисинде жыйынтык чыгарып, ошол каталарды оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Биринчи, биз ушул таза шайлоо кыймылы иштеп атканда бул боюнча дагы көптөгөн жарыяларды кылдык, көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Борбордук шайлоо комиссиясы жеткиликтүү деңгээлде бийликтен эгемендүү боло алдыбы же боло алган жокпу? Эгерде бийликтен эгемендүү боло алган жок десек, биз борбордук шайлоо комиссиясын кантип бийликтен эгемендүү кылабыз? Менин оюмча биз буга жакынкы убактарда жооп издешибиз керек бардыгыбыз. Борбордук шайлоо комиссиясын ашып кетсе 2-3 адамы эгемендүү көз карашты билдирип атты. Ал эми калгандарынын бардыгы бийликтин заказы менен иштеп атканын биз бардыгыбыз көрүп отурдук. Кандай кылып борбордук шайлоо комиссиясын эгемендүү кылабыз деген суроо, мен ойлойм, бардык аң сезимдүү, билимдүү жарандардын алдында тура турган маселе болушу керек. Экинчи, бул шайлоодо биз бардыгыбыз көрдүк, регионализм менен трайбализм аябагандай чоң роль ойноду. Биз кантип келечектеги парламенттик шайлоодо же болбосо келечектик президенттик шайлоодо регионализм менен трайбализм проблемасынан кетебиз? Бул сөзсүз түрдө шайлоо кодексинен орун табышы керек. Үчүнчү, административдик ресурс. Эмне үчүн шайлоо маалында эле мамлекеттик жетекчилердин бардыгы туулган айылдарына жөнөп кетет? Эмне үчүн алар баары эле бардыгы жылкы союп атат? Эмне үчүн бардык жерде мамлекеттик кызматчылар өздөрүнүн алдындагы кызматчыларга чогулуш өткөрүп көрсөтмөлөрдү берип атат? Биз бул проблеманы кантип чечебиз? Бул дагы шайлоо кодексинен, мен ойлойм, келечекте орун алышы керек. Добуш сатып алуу маселеси. Акчасы бар кандидаттардын бардыгы түз же кыйыр түрдө добуш сатып алуу менен алек болуп атты. Муну бардыгыбыз билебиз. Агитаторлорго төлөйбүз, агитаторлорду жалдайбыз, ишенимдүү адамдарыбыз деп алардын санын чексиз түрдө чоңойтуу, узартуу, бул түздөн түз добуш сатып алуу эсептелет. Муну биз бардыгыбыз жакшы билебиз, бирок бардыгыбыз унчукпай отурабыз. Бул бир эле бийликке тиешелүү эмес. Акчасы бар бардык кандидаттарга тиешелүү. Бул маселени кантип чечебиз? Бул дагы мыйзамчылар, граждандык коом, өкмөт, жогорку кеңеш, жарандык коом бардыгыбыз ойлоно турган нерсе. Төртүнчү, дебаттарды кантип көбөйтөбүз? Бул аябагандай маанилүү көрсөткүч болуп эсептелет экен. Мунун үстүнөн биз бардыгыбыз иштешибиз керек. Акчанын ролу президенттикке бараткандардын, парламентке бараткан партиялардын кантип алар акча менен гана жеңишке жетип атат? Биз муну бардыгыбыз ойлонушубуз керек. Бул дагы аябагандай маанилүү маселе. Жана дагы бир азыр коркунучтуу бир маселе пайда болду. Уткан кандидат, утулган кандидатты куумалаганды кантип токтотобуз? Биз бүгүнкү күндө бардыгыбыз билебиз. Албетте, Бабанов дагы ошол бийликтин кандидаты болчу. Бийлик менен сүйлөшүп президенттикке бараткан кандидат болчу. Бирок утулгандан кийин азыр Бабановду куугунтуктоо, бул менин көз карашымча бул баары бир туура эмес көрсөткүч болуп эсептелет. Эгерде эле биз утулган кандидаттардын бардыгын ушинтип жакпаган, куугунтуктай бере турган болсок, анда биз президенттик шайлоого бара турган маанилүү кандидаттарды, атаандаштык жарата турган кандидаттардын бардыгын алдын ала сындырып таштайбыз. Биз мунун үстүнөн иштешибиз керек. Дагы бир маанилүү көрсөткүч пайда болду. Биз так мыйзамга жазалы. Кандидат чет элдик лидерлер менен жолуккан укугу барбы же жокпу? Азыркы чатактын бардыгы ошондон келип чыкпадыбы? Назарбаев менен Бабановдун жолугушуусунан. Эгерде биз бул туура эмес деп айта турган болсок, анда бардыгыбыз айтышыбыз керек. Шайлоо маалында эч бир кандидат чет элдик лидерлер менен, чет элдик атайын кызматтар менен жолугууга тыюу салынат деп алдын эле тыюу кылып коюлгандай болсо, анда биз бул маселеден чыкканга, жеңил жол тапканга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми эң маанилүү көрсөткүчтөрдүн дагы бирөөсү 30 000 добуш чогултуу. Бул керекпи же кереги жокпу? Кереги жок экенин бардыгыбыз билебиз. Бул жон гана кошумча барьер болуп эсептелет. Бирок эми конституцияда мейли жазылыптыр, конституцияны өзгөртө албайлы. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы 30 000 добуш чогултуу маселесин, процедурасын оорлотпой, тетирисинче жеңилдетиши керек да. Биз бирдин борбордук шайлоо комиссиясы атай эгемендүү кандидаттарды, граждандык коомдун өкүлдөрүн шайлоого баргызбайлы деп 30 000 добуш чогултууну күндөн күнгө кайра оорлотуп атат. Жеңилдетүүнүн ордуна.
мына ошо окшогон маселелерди кантип чечебиз? Биз мына ошонун үстүнөн да ойлонушубуз керек. Бул саясий көз караш. Саясий көз караш менен адис катарында силер, адистер, мына ушул маанилүү нерселерди көтөрүп чыгып чечкенге аракет кылышыбыз керек.